түштүң дейт. Мына колго түштүң акыры. Жерди мага бердим, кечирдим деп айтпасаң, сени каматып коёмун. Үйгө атаңдын өлүгүндө адам бара албай каласың деп коркутту ошол кезде. Тууган эжеңиз. Атамдын карындашы бир тууган. Менде башка чара жок. Себеби бул жерде мен үйдө менин тууган уругум, коңуш коло, досторум, атам тажыясына келип күтүп аткан. Атам кол менен узата албай калды. Менин карындашыңыздын максаты сатып акчасын бөлүп алыш да. Мага белгисиз. Чындык. Акчаны сатып бөлүшүп алабы? Мага белгисиз булар. Не кылып атат? Биринчи марта башыбызга түк чыгып, кыздар ушундай кылганда şu жерде көрүп атам. Ата-энесиге нәләт келтирген. Акмак экен, мына şu 8 кыздар. Бина бабай өлсүн кысталакта. Неме ачка калып атабы? Жалаңач калып атабы? Кийимсиз калып атабы? Же карабай коюп, көчөгө чыгарып коюп атабы элдер. Келип алып шулардын акыгын көрүп туруп, шул ишти кылса. Бул Кудайга ham жакпайт бул кылган иштери. Неме жетишпей атабы экен? Айттым, ачыгынан айттым, уруздан күндө турам, Раушан ака дедим, мага дело мен көрдүм, менен башкага көргөзбө деди. Себеби кыйналып каласың деди. Биринчиден мен атам 2006 өткөн деди. 2006 өлүп дедим, 4 жылдан кийин жердин астынан чыгып келип, мурастык баягысын жазып коюпту деди. Десем ал Раушан сразу айтты, андай болсо деди, мен бул делону отказ кылам, карабаймын деди. Экежең бул Шейпора жыгачы биттен мыгыны койгон эмес. Ошондой эле туалетте 4 жыгачы бар эди, теректен. Ошону ham алып кетишип калган. Эч бала койгон эмес. Битте пияла, битте идиш койгон эмес. 8 ham алып кетип калган. Ошолордун бардыгы азыр тирик. Койбой жатышат. Энди мандайга мусулман салып түрдө сүйлөсөм, эн ата өлгөндөн кийин чырагыны жандырыш кимдин милдети? Баланын милдетиби? Үмматтарым жандырыш керек. Endi kelip çalım ölüp kaldı. Nevresi asılım Kudayga şükür jakşı mana jüret. Mana şu jandırayın dese toşkoldu kılvat eteynen ayınдар. Bunu bütün el bilet. Mana bu Beşbirхан el bilet. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биз азыр ушул көп жылдан бери ушул өзүнүн участкасына эйлик кыла албай келе жаткан Назира эженин жанында турабыз. Бул эже Ноокат районунун Төрөбай Кулатов айыл өкмөтүнө караштуу Бешбирхан участкасында жашайт. Эже өзүнүн жолдошунун карындаштары ошол үй бүлөсүнө тынчтык бербей, баласындагы бир укук коргоо органдарына кайрылып, атайын каматканга чейин барып, соңунда ошол жер боюнча жерди талашып келе жатат. Ошондуктан эженин чындыгын көрүүчүлөргө, коомчулукка ачык чагылдыруу үчүн азыр биз Надира эженин жанындабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım koldaсын. Mana Oruz ayda ıyık күндөрдө отурат экенмин. Şunça жыл 50 жыл болду келгениме. Mana билле турмуш курган чалым өтүп кетти былтыр 24-жыл. Mana şuga байланыштуу кыйладан бери тополоң болот эди. İçime сактап келдим. İlancı жок. Шул ишке барып атам. Mana şu kaynatam öldü. Ölgünü biz gömdük. Lekin үйдү бузуп, эл билет, журт билет. Битте мыгыны койбой 8 та кайынсиңдим алып кетип калган. Ошо жерде biz sement kuyup бар тапкан байлыгыбызды жумшап кайнатамдын жерге алакат кылдык эди. Ошо жерде мана Абдуллаков Асылбек балам битте. 2 та инвалид балам бар деп бири өлүп калды. Шатка байланыштуу бири бар. Ошо жерде кайнатамдын чырагыны, кайнем чырагынын жандырайлы десек, 8 та кайынсиңдим кече күндүз bir-birinin үйгө топтолушуп алып, митинг кылып, чабыл коюшуп атат. Ошондуктан шул ишке барышка мажбур болдум. Мен келгениме şu 50 жыл болгон болсо, бузулганга чейин налыгын мен төлөп келгенмин. Мана турат колумда налык кагаз. Кайнатамдын налыгынын кагазы. Кайнатам пенсия албайт деди. Кайненем алат деди, бирок кыздар алат деди. Ошо налык кагаз колумда турат. Ошондой эле өзүмдүн жер налыгымды да төлөп келгенмин. Ошондой эле кайнатамдын электр энергия кагазыны да Кызыл Кыяга төлөйт эдик. Манеке колумда доказат, кагаздарым турат. Кайынсиңдилерим 8-ди бүтүп эле эрге тийип кеткен. Бирок төлөбөйт эделер. Олар иштеген эмес. Мен иштеп жүрүп ошондой кылдым. Өзү болгону монет 15 сотик өзүм үйүм. Жалпы. Анан
o yer 20 sotik. Boğan 35 sotik yer var. Mananda endi ölgöndügü tuuralı жаңғы баламның немесі. Азырғы шартта мен 10 жан болып жашаймын. Мына шу бітті семьяда. Москвада дағы ішлеген қыздарым бар. Шондай эле монеттен неврелерим бар, келиним бар. Енді келіп, мантып жер талаш болып, шуға рұқсат бербей жатады. 2007-жылы бұзып кетішкен. Еш бала қойған емес. Шейпірі жығачы біттен мұғыны қойған емес. Ошонда эле туалетте 4 жығачы бар еді, теректен. Ошоны емап кетішіп қалған. Еш бала қойған емес. Бітте пиела, бітте идиш қойған емес. 8 емап кетіп қалған. Ошолардың барды қазір тирик. Қойбай жатышады. Енді мандайға мұсылман салып түрде сүйлесем, Ен ата өлгөндөн кийин чырагыны жандырыш кимдин милдети? Баланын милдети би? Үмматтарым жандырыш керек. Енді келіп чалым өлүп калды. Невреси асылым Кудайга шүгүр жакшы мана жүрөт. Мана шу жандырайын десе тоскоолдук кылып атат айнанайындар. Муну бүтүн эл билет. Мана бу Бешбархан эл билет. Енді келіп тоскоолдук кылып атат. Кайнени кайнатам чырагыны жандырып шу баланы шу жака жылдырайын десем унабай жатышат да тоскоолдук кылып. Жер талаш болуп сатыкка коюшуп атат булар. Бул жерде өздөрүнүн күйөө бар эмесе, жерлери бар, үлүш жерлери бар. Булардын үлүшү менде жок. Шу менин өзүмдүн бала чакамдын жери бар үлүш. Олардың налигini hem төлөп келатам. Чагаңызгача төлөп атам мен. Мана шу жердин налигini эч кимсе бир чоң пул берген эмес. Алымдан кабар ашаңыздар, шу жаңжалды токтотуп, ана шу кайнатамдын жерини, ана шу битте таза балам бар, дагы инвалид балам бар, тагдырын чечип бериңиздер айнанайындар, кечикпеңиздер. Kan tөгіліп қабасын сада болайындар, келіңіздер, тынбай жататтар, 8 қайынсыңдым күн бербей жатат. Сіздерден сұранам айнанайындар, барышқа бұқытым жоқ, себебі инвалид балам бар, оны ташап қаяққа барам. Кетчейіп күндіз топалан қылышы отат, 8-ді тең, сұранам сіздерден, келіңіздер, бір жардам беріңіздер чымаңа, емгегімді bağlап, нәліктарды мен төлеп келатам ұшы жерге. Мен büyettik қалыс сөзім ашыд. Негізін алғанда мен асам досымның баласы бол манашыл. Мирасқор манашыл бала. Манашыл бала алыш керек. Амның мен мана жақта 6-7 ежесі бар. Бұлар келіп алып, мына үйлерінің машита ұзын салынған 4 бөлме үйі бар еді. Алдыда ұзын айванымен. Полный кирпичи гөләйге тен алып кетіп жүр. Енді онысы ас келгенсіп, енді мана жерді дағы машеттен бұл жағыны біз алауыз, сатауыз дейді. Енді састап бетке шу баланың алдыға біреу келіп алып кете біреу жашай алабы. Бұл жерде ең бірінші қалыстық сөзі мына шу балаға қалыш керек. Мына шу бала машеттен мерас қол. Мына бұл бала болса, мына машет жаңа көрдіңер, бір селтік кісіне бар. Мына шу бұның баласымен мына шу машетке мерас қол өзі. Бұл Айшаттан қалған менің досыма қалыш керек. Менің досымнан енді өтіп кетті. Бұл дағыны өтіп кетті. Мына 70-ке кірдік. Өтіп кеткенеге мана 1 жыл болып отат. 1 жылдан бері мына әшімді қорғылат тұшқан болып жатты мына қыздар. Мен шуға еш ішім шықпай. Мұхетте мен досым өткен күні, ана мазарымыз айтты. Барып қойып, мәрге келдік. Арадан 1,5 сағат өтпей тұрып, мана ана жеңесі болады мана ауыл үйінде есі. Кіріп алып, мана шыл үйінде отырат едік. Пұлды бер деп, мына аяшымды машетте аялдың буғаны да жәрін шығады. Енді қара, 1 күн, 2 күн өткөзбейбі, мынау балам келелеге де şu бала кебейбі, анан кейін ақшасını сұрабайбы. Ақшаны бербей қойса, анан кейін бұл аялды бұлса бойбы. Мен мына şu етіге күйіп кеттім, мен шол тәжия күн. Онан бері мына өзім 1-2 жолы көріп отам, машетте кеп 7-8 қарындашы бар мен болсын. Келіп машетте, мұнда кіріп мәслихат қылышып тұрады, жаны етте сіңлісіге кірет, жаны етте бір ежесіге кірет, мәслихатты қылышып алып, келмейте, дағы топалаң. Шыны бір нәрсе қылып, тінштішқа бір әрекет қылайды, үйге. Біз мантөйлі енді келе өрсек жақсы емес та, енді. Бұл жерде мирас қоры манашу бала. Әсілі мирас қоры аттым менің досым еді, енді ол өтіп кетті, енді манашу бала. Енді бұл жағын қаншалық өмір жашайды, мұнан қалса шының балдары балады. Мына шу балдары мирас қорды. Бұл қыздарға не бар?
Mana şu bizim mığıgaça koyup oyap geçiptir, ey naysaplar. Bu 3-4 katar ede. Yekinin ortasında mana da 3 metrelik güyede şuna kirip bu yakayan biri gökletilip, bu yaka biri gökletilip. Mana çekede bir tabi yuvarı da 7 metrelik. Bular derin yeri mıymakanasıydı. Zukoruksular şata yaşaydı, bunun bana aslında da Ayşe'ne yaşaydı. Şu üylerde polunu buzup ketiptir. Ben körüp yapım buzup ketkenini. Şunu körüp gıcırım kaynaydı. Yani bana onun için çekizlep şuna yer kılayın diye mantık fundamentlerdi koyup bu bala hareketli kılıp şunda çekizlep yapsa dağa gelip topalan kılıran. Maşiyetke şu kişine bir tiyilik kılayın, mantık kişine üyüpü salayın deyip ne kılsak orgulatık adı yani keçi 2 gün bolsa dağa gelip getiptir topalan kılıp kızlar. Şoğa çıda kalsam az bana yaş bolam sağlam bana keç kurunca aldı. Ye boptur bolam sarıp baramın. Kaç saat neçiler geleceğim 11-12'lerge geleceğim. 11'de geldim meseleleri paylağa oturamın. Mana olar hazır gelişti. Bunlar yetmekte kaldı. Benim sözüm şu yani bu şularga kalıştık kılıp şularga çeçi vergiler. Men turanışımı da şu. Hani yeni kalganın akta kaldı rahmet versin. Atı jönüңüzdü aytып. Benim atım Abdinazar. Familiяңыз? Haptım familiyam Abdinazar Zurizinov bolamın. Ben şu balanın aşatası olamın. Sözге qo'shilamiz. Mana shu 8 qiz bardigi o'z kuyovlarim bilan baxtli uyda joylar aligidaka bir bunday qijiri kelgan nima bilan bular shunday to'polon qilyapti-da. Nimagadir bularda nima o'tgan onu biz bilmaymiz. Emese bardigi uylu joylu o'zlari baxtli yashashibdi. Bu tureli aligidaka qilib qo'zg'oshib mana shu aqsoqolni so'ziga qo'shilamiz. Shu balama iyg'ar berishdi sizlardan so'raymiz. Xolis mamlakat hukumat kim xolis chechib berib shularga qolsin dedi. Qarang ahvollarni turish joylari. Yana ukasini qarang, hozir ketgan. Şu balanın mesleğinden adam oldu. Bunu şunun daha bir de şu okşoğanı var ede. Onu geçen kara kağıdını köşetti. Ana şunun hakası de o ölüp döndü. Şu iki balanın diye bir bana adam oldu ya şu. Bana o yerdim bana talaşkanlığına bana oca buraya küyüp girip boylanıp girip dostumdan götüp gitti. Tıklayıp durup kucağım kaynap geçer. Kızlar da gözünü görsen, söyleyince sen görünmez. Biz yokta kelim ayettim mesela top olan kılıp geliriz. Hazır bana çakırgandan geldik. Bana biz geldik hiç kimse beyt. Biz şunga hayran bolamız. Bu kişi 80'ga kirip atat. Men yekkam 80, men kirip atam. Birinci marta başımızga tük çıkıp kızlar şunday kaldı. Şu yerde kirip atam. Ata nesiga nalat keltirgen. Akmak eken mına şu 8 kızlar. Bina baba ölsün kıstalaklar. Nime açık kalıp atav, jalaŋaç kalıp atav, kiyimsiz kalıp atav. Je karabay koyup köçöge çıkarıp koyup atav elleri. Kelip şuların akıganı körüp durup şul işti kılsa. Bu Kudayga hem jakpayt bu kan işleri. Nime jetişpey atav eken. Bu kılgan bizge tuur mına şulardın emesiga çeçip bersin soranabız biz. Jokar jaktagılarda. Abdullah Vasilbek Asanoviç 1983-жылы туылганмын ушул жерде, ушул коргондо. Бул жерде жана айтып өткөндө атамдын үйү болгон, чоң атамдын үйү. Чоң атам өзү 2006 өткөн. Андан кийин ошол бир эжелерим келип, ошол малда өзүм атам дагы тирик эле, былтыр өтүп кетти өзүм атам. Мына үйдүн материалын бизге бериң дейишкен. Жер калат сизге. Биз иштетейли өзүбүзгө дегенде анан өзүм атам берген. Үйünü buzub alıp geçişken. El daha bilет, bari bilет. Aradan yıl öttü, былтыр bul jaktı çegizletip, men özümen planlaştırıp, üy salayın, gelecekte bakılayın dep. Hareket kılıp bul jaktı başlasam, mına emeden Nokattan Ravşan degen keldi. Kadastrdan. Delonu kötörüp alıp keldi. Bul жерде мен коңушум менен, Арпин деген коңушум менен бетон куюп атканмын ал жерге оны алып. Келип, мени чакырып чыкты дагы, Асылбек сенсиңби деди. Мен. Сен бирөөдүн мүлкүгө, сен бейруксат, сен стройка жүргүзүп атыптырсың деди. Кимдин мүлкү экен? Бул атамдын жери.
aka документ кыла элекпиз десем ачып дело менен тааныштыра баштады. Делону ачып эле атаң дейт, мен чоң атамды айтып атат. 2010-жылы өлгөн экен деп атат. 2010-жылы өлгөн экен дагы, ошол жылы дейт, эң кичине эжеңе дейт, кызына дейт, Санта деген кызына баягындай васият деби не дейт? Мурас катары жазып кетиптир дейт. Ошол документ көрсөтүп атат мага делодо. А мен чындыгында күлдүм. Күлүп анан атын сурадым ал кишинин. Атыңыз ким болот десем, Раушан деди. Айттым, ачыгынан айттым, Ордон күндө турам, Раушан ака дедим, ага делону мен көрдүм, менен башкага көргөзбө дедим. Себеби кыйналып каласың дедим. Биринчиден мен атам 2006 өткөн дедим. 2006 өлүп дедим, 4 жылдан кийин жердин астынан чыгып келип, мурастык баягысын жазып коюппу дедим. Десем ал Раушан сразу айтты, андай болсо дедим, мен бул делону отказ кылам, карабаймын деди. Эки эжең бул жерге келди азыр, коңшуларың үйдө жүрөт деди. Ошолор менин алыма келсе бул жерге деди. Мени катык сөгүп, коркутуп кой, мен кетип калайын деди. Отказ кылам, бул ишке аралашпаймын деди. Анан макул дедим дагы сөктүм, чындыгында өз суранып аткандан кийин ошондой кылды. Бирек сөгүп, капа кылып койдум, кетти. Кийин кеткенден кийин үйгө кирдим, коңшум бул жерде турган Арпин ака. Телефонумду алып, бир Кенже деген эжем бар дагы, атам карындашы. Ошого звонок кылдым. Кенже дедим. Азыр мына эки эжем келип кетти, жерге ушундай документ кылып турго дедим. Биле билеңиз десем, акмактар бардыбы деди. Буларда баягындай эжемдердин ай сайынбай чорный кассалары бар экен, айдын канчасы отурат мага белгисиз. Ошондо чайкандан чыккандан кийин Инабат деген эжем бар. Ал да абамдын карындашы. Өзүнүн сиңдисинин атынан бул жерге документ кылып салыптыр. Документти бүтүргөн дагы сиңдисинин атынан баягы Мурас дегенди дагы ошол кылдырыпты, фаршивый кылдырган, бүт баарын жасалма кылдырган. Кылдырганда эң кичине сиңдисинин атына кылдырган дагы, анан документ бүткөндөн кийин буларга айтып атпайбы, бүт туган эжелерине. Мана мен Сантанын атына мен документ кылдырып койдум. Документ мана барайлы дагы ошол жерди биз алайлы дейт. Анан калган эжемдер айтат экен, кой дейт. Ал учурда мен атам инсульт алып ооруп чыккан больницадан жаңы. А бир агам бар эле, инвалид алдыган тубаса майып эле. Полатрит болуп жайында жаткан. Айтты, инвалид балдары болсо, акам өзү ооруп, доорго турса биз барбайбыз деп отказ кылат, келбей коюшат. Акыры не болот? Булар документ, короче, бай Раушан отказ кылгандан кийин тергөөгө ашырып берет да делонучу. Булар кандай жол менен өткөрдү кийин тергөөгө. Ошентип бул кылмыш изи козголуп кетет менин үстүмдө. Бизде эмне боюнча кылмыш козголду? Бирөөнүн мүлкүнө мен бейруксат курулуш жүргүзүп бергендигим үчүн мага кылмыш иши козголот Нокатта. Тергөө бүтүп, ноябрдын 4-үндө сот боло турган. Атам тирик эле алмалды. Мен чыгып аксакалдар сүйлөшүп, ошол сотко барайын Нокатка деп келгенмин, атам унабай коет. Сотко барбаймын мен деп. Сен дагы барбайсың деп. Мен кылайын ондо. Мен суранды, кетип калчы деди. Сен көрүнбөсөң ушу эжелериңе өздөрү тынып, тынчып кетер деди. Ал мен качырып берди, Москвага кетирип берди ачыгы. Москвада жүрдүм. Ноябрда кетсем, февралдын 1-inde 2000 1 жыл болду. Феврал 2024 февралдын 1-inde өзүм атам өттү. Москвада уктум дагы. Ошол күнү билет ала албадым. Эртеси күнү кеп калдым. 2 күн. Аэропортко түшсөм, уже мен Роскага берип койгон экен жердин аркасынан. Мен кетип калганмын. Нокатка роодо алып келишти наручник менен. Бул жактан ошол баягы жер талашкан эжем барды, Санталат деген барып. Нокатта турам, сот залында обезьянкада наручникте турсам. Кирип кучактап, мен кичине неме кылды дагы. Колго түштүң дейт. Мына колго түштүң акыры. Жерди мага бердим, кечирдим деп айтпасаң, сени каматып коёмун. Үйгө атаңдын өлүгүнө бара албай каласың деп коркутту ошол жерде. Тууган эжеңиз. Атамдын карындашы бир тууган. Менде башка чара жок. Себеби бул жерде мен үйдө мен тууган уругум, коңуш коло, досторум, атам тажыясына келип күтүп аткан. Макул дедим. Кечирдим мен сени дедим, жерди бердим дедим, соттон чыгып кеттим. Себеби эптеп бул жака келишим керек болгон. Ошол келдим, атам бирок кол менен узата албай калдым.
Эми карындашыңыздын максаты сатып акчасын бөлүп алыш да. Мага белгисиз. Чындыгында акчаны сатып бөлүшүп алабы же мага белгисиз булар не кылып атат. Кандай ойдо кылышып атат. Аны билбей туруп мен бирдеге дей албайм. Бардыгын даяр, немеңизге. Чыгашыңыздан баштап бардыгын даяр кылгансыз. Жо, мен үй салам десем салам. Просто мен бул жака азыр эчтеке кыла албайм мен. Себеби булар айтып атпаймынбы, фальшивый документ кылып жүрүп акыры кызыл китепке айлантырып алды. Азыр мен бул жерге мен стройканы баштаган болсом, нокатка барса арызданып мага келет. Не кылып атасың деп дагы келет. Мен күнүм нокатта өтөт дагы. Мен бул жака эчтеке кыла албайм пока. Ошон үчүн мен суранат элем ушул президентибизден, Камчыбек Ташиевден келип ушул биздин ушул маселени чечип берсеңиз, айрыкча ушул отказ кылдым мен карабаймын деп кеткен ушул кадастрда иштеген Раушан дегенди дагы бир текшерип карап берсеңиз. Мен атам пенсия алган адам болгон эмес, бир жерге кол койгон адам болгон эмес, муну эл дагы билет. Өлөр өлүпчө пенсия албай өтүп кеткен. Пенсиясын атам балдар үйүнө өткөрүп берген да. Соу тийсин деп балдар үйүнө өткөрүп берип койгон. Өзү колунда бар адам болгон атам, эл билет. Ошол кадастрда иштеген ошол Раушанды жана Инабат деген эжем ушул документти баштаган, бирөөнүн атынан, өзүнүн сиңдисинин атынан бүтүрүп салган бул документти. Турат архивде, ошол архивде нокатта турат. Делону алып не кылса, 2010'du булар мен унуккандан кийин туурулашы мүмкүн, 2006 кылып өлгөн. Бирок баштап келгенде бул жерге келгенде 2010 атаң өлгөн экен деп келип атпайбы, кадастрда иштеген. 2010'да өлүп, ошол мурас катары эң кичине эжеңе калтырган экен деп көрсөтүп атат. Мен күлгөнмүн ошондо. Күлүп атын сурап, Раушан деди, мен көрдүм, башкасына көргөзбө. Кыйналып каласың. Атам 2006 өлгөн деп айткан. Мамлекет башчылардан суранамын. Өзүңүздөр келесиздерби? Ушул маселени чечип берсеңиздер мага. Карамагымда каарыган апам бар. Бир тууган иним бар, 1-группа майып, инвалид. 70-ке чыккан апам бар, каарыган. Бишкекке барып, ак үйгө кирип, башка кылып кайрылганга мүмкүнчүлүгүм жок. Үйдө инвалид бала бар, аны караганга адам жок. Тез аранча ушул маселени чечип беришиңизди суранамын. Буга чейин каяка кайрылдыңыз? Буга чейин Ошол документтин үстүнөн бир прокуратурага же бир... Жок, мен прокуратурага барбадым, Ошко бардык. Ошко барсак, Ош туура чечим чыгарып бергиле, эки жакты карап көрүп деп не кылып койду. Көңүл, мындай кыскасы көңүл бурган жок, мындай берилип, даже бул жерге келип карап да койгон жок, адамды да жөнөткөн жок, берилип караган жок. Көңүл бурбады Ошчу. Оштун алдын губернатору барган эле. Нокаттын акимине апам 1-2 жолу барды. Кыргызда бир сөз бар, караган көзүн чокпойт деп. Бул жагы кадастрдан болуп аткандан кийин неме кылышпай койду.